Сыдықалиев Нұрбек Көңілбекші көріледі. Рахмат, Тағын Тұрдымович. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, урматтуу комиссия мүчөлөрү. Акылбек Үсөнбекович, менде бир-эки суроо бар да сизге. Ушу жана Балык шаары менен Кочкор районунун ортосундагы темир жолду баштабадыңыздарбы? Ошол боюнча кыскача маалымат бересизби? Азыр 5-километрына чейин земполотнону бүтүрүп, рельслардын баарын коюп атабыз. Темир жол компаниясы бүгүнкү күнү инвесторлорду издеп, Кочкорго чейин жете тургандай кылып акчасын караштырып атат. Биз дагы 4 банктын консорциумун түзүп, биринчи жолу мындай иш аракеттер болуп атат. Эгерде өзлөрүнүн ресурстары жетпей турган болсо, биз ошо акчасын жагынан жардам берүүгө Кыргыз өкмөтү даяр. Буга чейинки Акылбек Үсөнбекович, буга чейинки ушул жака кетип аткан акчалар бул бюджеттен кетип атат да? Бул биз өзүнүн кирешесин, былтыркы кирешесин да алган эмеспиз. Калтырдык өзүнүн өнүгүп кетишине, анан ошо өзүнүн дивидендтерин өзүнө калтырып коюп, өзүнүн акчалары менен, ички резервтери менен уже 5 километр куруп койду. Биз бюджеттен пока акча бере элекпиз. Темир жолдун директору барбы? Булардын өзүндө сала турган компаниясы бар бекен? Ошого лицензиясы бар бекен, ошо сала турганга, жол сала турганга? Мостострой отряд деген компаниясы бар, ошо компания куруп атабы? Ооба. Ал компаниянын лицензиясы жок да, аны кантип куруп атышат? Же барбы, ким эме? Нурбек Нурбекович. Ооба, өзүнүн подразделениясы бар, Мост отряд деген ошо салып атат, ошонун күчү менен салып атат. Түшүндүм, ошону кура турганга ошого лицензиясы барбы, жокпу? Жок да алардыкы. Жок, лицензиясы боюнча мен билбейт экенмин, бирок болсо керек, эми курулуш иштери менен займаттанып жүргөндө верхнее строение пути, насыптардын баарын эле куруу келет. Ошол боюнча тактап татаал искусственный сооруженияларды канча километр, канча сумма, канча бюджеттен акча кетет, канча суммада ошо проектке ошолордун эмеси лицензиясы барбы, жокпу, ошол боюнча маалымат берип койгулачы мага. Макул. Экинчи, Акылбек Үсөнбекович, мен сизди ушул жерге жаңы келгениңизде, баягы 1 жыл мурун премьер болуп бияка шайланганыңызгачы. Ошондо мен ушу жумгалдын бир кичинекей айылын айттым эле. Сурандым эле, ушул жерге ошо айылда свет жок экен, ушуну бир свет өткөзүп берип койгулачы депчи. Аерде көп деле сумма эмес, бир 6 миллион, 7 миллион суммасы экен. Анан сиз ошондо ушу министр энергетика тапшырма бердиңиз эле, тапшырып айтып, ушуну бүтүрүп койгула депчи. Анан Акылбек Үсөнбекович, бул кандай болот? Ошо сиздин министрлер угабы же укпайбы ушул? Ошол боюнча айтып коюңуздарчы. 1 жыл болду. 1 жылдан бери ошол жерде 6 миллион, 7 миллион акча коротулуп ошол жерге кылбагандан кийин анан билбейм кандай болот. Министр жооп бересизби сиз? Мен сизге 2 жолу чалдым ошол боюнчачы. 2 жолу чалып айттым. Ошо Акылбек Үсөнбекович айтты эле ошону. Ушуну бүтүрүп койгулачы депчи. Бизге материалга акча болсо, биз жумушун жасап берели. Бизде действительно бюджетте акча жок болуп атат да. Жок, анда сиздерге эмне акчаны депутаттар издеп таап берсинби ошол жерге кура турганга? Бизде азыр акча жок ал жакта неметкенге. Жок, карайлы, анда инвесторлорду издейли ошол жакканда. Биз таап берели акчаны, анда силер салып бергиле. Эгер өзүбүздө акча болсо, силерден сурап эмне кереги бар? Менин бүгүнкү күндө бюджеттен выпадением 7,5 миллиард сом болуп атат. Туура түшүнүңүздөрчү. Эгерде акча болсо, биз эмне үчүн жазабайбыз? Мына мисалы жазып атпайлы көп эле нерселерди. Мүмкүнчүлүк жок болуп атат. Жок, бул деген 1 жыл болду. Мен 1 жылдан бери суранып атам. 1 жылдан бери ушул жерге бир ошол айылга бир свет тартып берип койсом, ошону кылбай атасыздар да мисалчы. Убагында ал жакка каражат бөлүнүп, донорлордон акча бөлүнүп, кылабыз дегенде ошо эч кандай аякка каражат бөлүнгөн эмес. Өнүктүрүү фондунан солнечный батарея коюп беребиз деген отказ кылып коюшканда, ошондой маалыматыбыз бар да. Анан акча бөлүнсө, биз жумушун бекер жасап берели. Просто провод, трансформатор табайлы, өзүбүздөн ички резервден табайлы. Анан провод менен эле опора болсо болду. Биз калганын жасап берели. Мүмкүнчүлүк калп чогум келбейт. Просто трансформаторду биз таап берелиби анда? Трансформатор болсо, тиги проводторун биз тартып берели деген кандай түшүнсө болот анда? Опора менен линия алганга каражат бөлүнсө, биз калган жагын жасап берели. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат. Зарплата төлөгөнгө акчаны азыр кыйын болуп атат бизге. Акылбек Үсөнбекович, суран сизден ушуга жооп берип коесузбу? Кандай эмне кылабыз? Кандай?
эртең менен акчасын бөлүп беребиз, 6 миллион болсо. Доскол Жумагуловичтун иштөө мүмкүнчүлүгүн карайм мен эртең түшкө чейин. Анан Акылбек Өксөнбаевич, дагы бир маселеде вот ОЗП боюнча ответственный ким азыр? Сиздерден? Мен. Өкмөттөн? Мен. Сизби? Ооба. ОЗП боюнча өзүңүздөр билесиздер, ушу ТЭЦке канча кетет экен быйылкы жылы? 1 миллион 700. 1 миллион 700. Анан ошол боюнча мен айтайынчы, сиздер ушуну именно ошо кара кечиден ташыйын деп атасыздарбы? Ооба. Ошол сиздер ошонун расчетун алдыңыздарбы ошол? Иштеп атабыз, ал 1-июльдан баштап ташып баштайбыз. Мен оюмча бул эме сиздер кимдер бул сунушту берип атат, мен билбейм, бирок 10 секунд. 10 секунд. мен убактым бүтүп калды, Акылбек Өксөнбаевич. Анда мен сизге барайынчы, ушул боюнча биз кыскача бир маалымат берейинчи. Ушу именно көмүр боюнчачы. Ал 1 миллион 700'ü ташый албайсыздарчы. Мурункуда кандай болсо ошол боюнча эле кете бериш керек да. Башка жактан канча көмүр ала турган болсоңор алыш керек анычы. Анан ошол кышында бир сырык болот да ошондочу. Рахмат. Рахмат. Доскол Жумагулович, эгер маселе болсо, балким ал жерде чыныгы финансы жоктур кандайдыр бир. Андай болсо, парламент менен тыгыз байланышта иштеш керек. Бюджет комитетине келип, депутаттар сунуш кылат, акча каражаттарды бөлдүрүүгө иште алып барыш керек да. Албетте сиз чөнтөгүнөн жасабайсыз да. Талант Турманович, сиз туура айтып атасыз. Өткөндө сиз менен да сүйлөшүп, бул проблеманы айтып талкуулаганбыз. Ошондо кабинет министрликтен бюджеттен акча бөлдүрүп беребиз дегенсиз. Сиз өзүңүз айткансыз, мен жумушун жасап берейин деген. Эми туура түшүнүңүздөр, бизде действительно бүгүнкү ситуацияда мен багы проблеманын баарын бияка алып чыккан жерим жок, жашырып кетип атабыз көп нерселердичи, билимдирбей өзүбүздүн күчүбүз менен. Бирок менде выпадение болуп атат. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көрүп атасыздар. 77 тыйындан берип атабыз, 50 тыйындан берип атабыз. Ошонун бүттүк энергетиктердин мойнуна түшүп атат. Бизде дефицит бюджети болуп атат. Импортко акча төлөп атабыз өзүбүздүн күчүбүз менен. Бюджеттен алып атабыз, Акылбек Өксөнбекович жардам берип атат бул жагынан. Жалпы баарыбыз неметип атат, сиздер жардам берип атасыздар депутаттар. Ага да ыраазыбыз. Просто действительно ушундай кыйын ситуация. Биз жазап эле келатабыз, көп эле нерсени жасап келатабыз, бирок действительно мүмкүнчүлүгүбүз жок болуп атат. Ошо материалга тыйын бөлүнүп калса, жумушун, калган нерселерин баарын өзүбүз жасап салмакпыз. Бул ачууччулдук да. Түшүнүктүү, бирок ушундай чоң маселелердин алдында кичинекей маселелерди жөн эле жасап кое турган маселе да булчу. Ушундай улуу трибунада туруп кичинекей маселелерди жок, анан өзүңөр жасап алгыла, анан айлык төлөй албай атабыз дегениңер мындай жарашпайт да. Акылбек Өксөнбаевич айтып атпаймынбы, карап чыгып жетекчиңер турат астында, кабинеттин башчысы. Депутаттар өзүнүн жеке маселесин айткан жок. Кайра туруп депутаттар эмне маселеси? Ошол свет, суу, жол маселеси. Жеке өзүнө эчтеси сураган жок. Караңыздар да. Бу жерде эң чоң улуу трибунада турасыңар. Эл көрүп эмне дейт эртең күнү? Кичинекей маселелер анча мынча. Жардам берели, биз деле комитеттен келсеңер карап берели бул жактан каражаттарды. Рахмат. Процедурный 4-чү микрофон. Рахмат, урматтуу Турмуш. Доскол Жумагулович, айтып атасыз, акча жок деп. Ден энергетикти билебиз, кандай майрамдаганыңарды, көлдө кандай салюттар аткырып, кандай ырыслар чакыргандарыңызды. Бүгүн интернетте информация чыкты, билесиз. Восток Электрда 20 миллион ущерб деп незаконно премия берген. Ошону элге бербейсиздерби? Биякта айтасыз, акча жок деп. Тияктан расход кыласыздар. Жооп бериңиз. Урматтуу депутат, Восток Электро бул былтыркы жыл боюнча иш козголуп неметилген, анын үчүн юридическая оценка берилет. Анан ал жөнүндө менин мисалы сизге кийинчерээк жооп берели. Бул жерден сиздин өткөндөгү сурооңуз салкын төрдү энергоснабжение кылып бериңиз дегендер. Кыргызстандын баарын эле кылып берейин деп атабыз. Бирок мүмкүнчүлүгүбүз жок. Мен калпыча болгум келбейт. Быйыл кышында оор ситуациядан Кыргызстанды алып чыктык. Ошон үчүн өткөндө спартакиада өткүзгөнбүз, ушу энергетиктердин духун көтөрүп коелу деп. Бизде бүгүнкү күндө ушул эле мисалы түндүк электрода эле мына кече күнү эле 60 киши кетип калды жумуштан. Менин министерстводо жардым сотрудниктерим жок бүгүнкү күндө.
жарым сотрудниктерим жок. Бул ачуу чындык. Эми биз Доскул Жумагулович, биз өзүбүзгө сураган жерибиз жок. Биз элге сурап атабыз. Элдин атынан сурап атабыз. Биз сиздер эч нерсе сурабайбыз. Эл үчүн сурап атабыз. Сиздер расходторуңузду кыскарттыңыздар, элге жардам бериңиздер. Рахмат. Расходторубузду кыскарттык, максималдуу түрдө кыскартып, ошон үчүн компанияларды оптимизация алып келип, ушу миллиард сомдун экономиясынын негизинде рестерди куруп келе атабыз, гэстерди куруп атабыз. Ички баягы чтобы генерациябызды бир нукка салып алайын деп аракет кылып атабыз да. Анан действительно жанагындай жерлерде бар. Бирок ошол жерлердеги жергиликтүү бийликтердин бюджетинен чечиле турган маселелер булар. Өзүңүздөр деле билесиздер. Анан азыр каражаттар бөлүнсө, мен сизге деле өткөндө айттым, ушу каражат жагын бөлүндүрүп берсең, жумушун бекер жасап берейли, техникасын бекер алып иштетип берейли. Просто бизге каражат, ошо материалга алып бергенге каражат бөлдүрүп берсеңиздер деп мен сизден деле сурандым. Тантурбаш, мен айтып коечу. Урматтуу депутаттар, биз ушу Минэнергияны депутатский комиссия түшүп бир текшербесек болбой калды да. Эгер макул болсоңор, мен фракциянын чечимин чыгарам. Эртең палатага киргизели дагы комиссия түзөлү ошолчу. Как раз 2 айлык убактыбыз бар, ошол Минэнергияны полный текшерип чыгалчу. Биздин каршылыгыбыз жок, текшериңиздер, биз неметебиз. Анан кийин мен да ачуу баягы чындыкты Талантур Номатович, мен да ачуу чындыкты айтып коюшум керек. Бул жерде жеке кызыкчылыктарды көздөгөн адамдар бир тууган инилерин кызматка коюп бер деп коюп жумушун тарта албай койгонун негизинде келип туруп могул жерден кызымчылык чыгып атат канча мынчалардан. Муну да токтотушубуз керек да. Биз деле жөн жүргөн жокпуз да, туура түшүнүңүз. Ушуга чейин айтыңыз, эми до конца айтыңыз анда. Ким, кайсы депутат? Нурбек мырза отурат. Инизи чакан кести иштеген. Жумушту тарта албай аткандан кийин алып салганбыз. Мен аны жумушка кой деп мен суранган эмесмин. Буга чейин 1 жыл мурун айткам. Ошо бойдон жумуштан алды, мен жумушка кой деп суран элекмин. Рахмат, процедурный 3 микрофон. Биринчи бирөөнүн жумушун тарта албай атканды айтып коюп, айткандын ордуна биринчи өзүңүздүн деңгээлиңизди билип алыңыз. Сиздин деңгээлиңизди биз билебиз. Ошо райондогу рейстин начальнигин сиздин деңгээлиңиз. Мен билебиз, ошо жерге туруп алып, мен баречмин деп тиги кабинетиңизге туруп алып, ар кимге ызычуу кылганыңыздычы. Сиздерге ошон үчүн силерге специалисттин баары жумуштан кетип калып атат. Жакшылап кармаңызчы, мени оскорблять этпеңиз. Ошо жерге туруп алып, ошо жерде специалисттин баары ошон үчүн кетип атат. Мен сизге айтып коеюн. Рахмат. Процедурный 3 микрофон. Урматтуу төрага, бул жерде Акылбек Үсөнбекович бизге маалымат берди, жакшы көрдүк, бардыгын жактырдык. Биз үмүт кылып атабыз ошондой, мына 500 миллиардка чейин бюджетти чыгарам деп атат. Анан өнүгүп атабыз, ВВП көтөрүлүп атыптыр, экономика өнүгүп атыптыр деп сүйүнүп атабыз. Анан кийин артында отурган министр айлык жок, өлүп атам жок, эчтеке жок, алып бергиле дегени бул Акылбек Үсөнбековичтин берген маалыматына таптакыр тескери келип атат да. Мына экөө бир сүйлөшүп албайбы? Акылбек Үсөнбекович өнүгүп атабыз деп атат, аркасында отурган министр эчтекем жок, айлык дагы төлөй албай атам деп атат да. Кандай түшүнсө болот буну? Туура эле түшүнсөңүз болот. Тарифти көтөрбөй жүрүп атабыз. Акыркы 30 жылдан бери. Ошондуктан энергетика жете турган жерине жетти. Доскул Жумагулович. Акча каражат керек болсо бербейсиздерби? Берип атабыз, 7 миллиард бердик. Кышы боюнча берип чыктык. Эмне үчүн айлыктардан бери айлык дагы жок деп атат? Айлыктарды табат. Айлыктары боюнча мен дагы эртең айтып коюңуз, эмне үчүн айлык жок бүгүнкү күнгө чейин электриктердин айлыгы? Мына айтып атат өзү трибунадан. Айлык төлөп атабыз, айлык боюнча проблема. Жо азыр айттыңыз да, сиз айлык жок дедиңиз. Айлык жок деген жокмун, айлык төлөш проблема болуп атат дедим. Айттыңыз да, айлык жок, проблема болуп атат. Биз төлөп берип атабыз. Биз төлөп берип атабыз. Кыштан аман эзен алып Акылбек Үсөнбекович. Былтырда элдер айткан, көп айткан, скептиктер айткан, өчөт деп өчүргөн жокпуз. Бизге оор турду. Ошондо да деңгээли мындай, андай деген эми туура түшүнүңүздөр депутаттар, урматтуу депутаттар. Менен кетсе мен кечирим сурайм. Бирок бюджетиме карап туруп иш кылып атабыз. Мен калпычы болгум келбейт ушул улуу трибунада. Барын бар. Жо, Акылбек Үсөнбековичтин сөзү башка, сиздики башка болуп атат. Мен ошону айтып атам.
Меники эч кандай башка болгон жери жок. Биз дефициттин жооп берип атабыз. Былтыр кышында да жооп бергенбиз, жазында да жооп бердик. Азыр кайра кышкыны дагы жооп берген атабыз. Акылбек Үсөнбекович, сиз айтып атасыз, айлыктарды көтөрүп атабыз мына. Мамлекет экономика өнүгүп атат деп. Аркаңызда отуруп алып, министр эмне деп атат? Министр айтып атат, 1-августтан айлык көтөрүлөт. Айлык аябай аз, ошон үчүн кишилер кетип атат деп. Эмнени айтып атат ал? Жалганын айткан жок, туурасын айтып атат. Тарифти көтөрбөй. Карап койбойсузбу анан айлыктарыны? Карап атам, айтпадымбы сизге? 1-августта 9,6 миллиард карашты. Көтөрөбүз азыр айлыгын. Мына бүгүнкү күндө жанакы Акбөкен Таштанбековдун мына инвесторго болгон мамилеси ушундай болуп атат да. А бул депутаттардын милдети эмес, сталбы апарып, зым апарып коюш. Бул силердин милдетиңер. Койгон адамга рахматыңарды айтып койбой, до конца кылып койбойсуңбу деп зеки утасыңар. Мамиле ушундай болобу? А сырттан келген инвесторго кандай болот анда мамиле? Мына 10 секунд. биздин чиновниктердин арасында дагы налогтон качып үстүдөн иш козголгон чиновниктер бар мына жерде. Карайлы ушулардын бардыгыны. Отурушат ушул жерде. Рахмат. Бул маселе боюнча карадык, министрге эскертүү жасадык. Анча-мынча маселе болот, урматтуу коллегалар. Айтылчу сөздөр бардыгы айтылды. Алтынчы микрофон. Рахмат, урматтуу Турдубович. Акылбек Үсөнбекович, энергетика министринин жоопкерчилигин карабасаңыз болбойт го дейм. Көрүп атасыз. Мен түшкө чейин карайм дебедим. Рахмат, жакшылап карап берсеңиздер. Чоң рахмат.